Дүшүнкул Шатманов Талас облусунан Баткен облусуна ротацияланып барган. Учурда Баткен райондук сотунун төрагасы болуп эмгектенип жатат. Соттордо жүргүзүлгөн ротация жөн гана орун алмашы эмес, бул судьялардын сот адилеттигин сапаттуу ишке ашыруусундагы жоопкерчилигин жогорулатуу, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу жана алардын натыйжасы катары сот тутумуна жарандардын ишеничин жогорулатуу максатындагы кадамдардын бири катары эсептейт. Ротациянын негизги максаты ушу элдин соттордун, судьялардын элдердин судьяларга карата сот ишмердүүлүгүнө карата жүзүн ачуу жана андан ишмердүүлүгүнө карата өзүнүн пикирине каршы туруу үчүн ушу саясат жүргүзүлүп атат. Муну колдойбуз. Бүгүн саясатты барууга биз өзүбүз ар бирибиз макулдук арыз бергенбиз. Ротация кайсы жака кандай учурга кандай себептер болбосун ошо ротацияга даярбыз деп макулдук өз ыктыярыбыз менен арыздарыбызды бергенбиз. Ушул жылдын 10 майынан тартып ротацияланган судьялар жер-жерлерде өздөрүнүн ишмердүүлүгүн башташты. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротацияланган судьялардын жашоо шарты, иштерди кароонун сапатын текшерүү максатында атайын алыскы аймактардан иш сапарын баштады. Алгач төрага Баткен облусунун Лейлек райондук сотунда болду. Аталган сотко Ош жана Талас облустарынан 2 судья ротацияланып келген. Замирбек Базарбеков судьяларга иштерди өз убагында, мыйзамда каралган мөөнөттө кароону тапшырды. Өзгөчө иштердин сапатына көңүл бура тургандыгын айтып, ротацияга чейин каралып баштаган иштер токтоп калбастан тездинен аягына чыгышын талап кылды. Судьялардын турак жай менен камсыз болушун сурап, жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иштөөнү тапшырды. Андан соң төрага Сүлүктүү шаардык сотунда болду. Ротацияланып келген судьялар мурда каралып баштап, бирок аягына чыкпай калган иштерди кайрадан карап башташат. Бул иштерге тиешеси бар тараптар үчүн түшүнбөстүктөрдү жаратышы ыктымал. Андыктан төрага иштерди создуктурбай сапаттуу каралышына басым жасады. Иштердин сапаты бул ар бир иш өзүнүн убагында, өз мөөнөтүндө каралышын мен талап кылып жатам. Анткени мурда иштеп кеткен соттор ишин ротацияга байланыштуу толук бүтүрбөй кетишкен. Ошон үчүн анын мөөнөтүн узатпастан убагында карап, сапаттуу карап ишти бүтүрүшүн мен талап кылып жатам. Ал боюнча дагы бул Лейлек жана Сүлүктүү шаардык сотторунда азырынча өз ордунда так жүрүп жатыр. Сотторду ротациялоонун алкагында республиканын ар кайсы аймагынан Баткен облусуна 21 судья ротацияланып келген. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротациядан кийин соттор кандай иштеп жаткандыгын текшерүү максатында атайын Баткен облусуна иш сапары менен келди. Азыркы учурда төрага Баткен облусунун райондук жана шаардык сотторунун судьялары менен жыйын өткөрүп, иштердин өз убагында каралышын жана сапатына өзгөчө көңүл буруп жатат. Баткен облустук сотунда өткөн жыйынга аймактагы райондук жана шаардык соттордун төрагалары жана судьялар катышты. Замирбек Базарбеков Баткен облусу боюнча иштерди кароо сапатына токтолуп, контрабандага байланышкан иштерди кароодо кемчиликтер болуп жаткандыгын айтты. Төрага жалпы сот тармагынын алдындагы милдеттерге токтолуп, эң башкысы сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүнү, мамлекеттик органдар менен өз ара бирдиктүү иш алып барууну жана коомчулукта элдин сот тутумуна болгон ишенимин кайтарууда мыйзамдын талаптарын бекем сактоону тапшырды. Бул ротацияга чейинки жергиликтүү судьялар тарабынан каралып жаткан. Бирок каралып бүтпөй калган иштерде алардын ордуна иштегени барган судьялар кайра башынан караганга мажбур. Бул эми мыйзамдын талабы да. Себеби бул мыйзамдын талабы. Ошондуктан элдин нааразычылыгын жаратпоо үчүн аларды болушунча тез арада, кыска убакыттын ичинде мыйзамда каралган, кодексте каралган мөөнөттүн убагында карап бүтүргө. Иш сапардын алкагында Замирбек Базарбеков атайын судьялардын жашап жаткан үйлөрүнө барып, алардын шарттары менен таанышты. Баткен облусуна ротацияланып барган судьялардын басымдуу бөлүгү турак жай маселесинде көйгөйлөр болуп жаткандыгын төрага билдиришти. Бирок Замирбек Базарбеков турак жай маселеси чечиле тургандыгын айтып, бул маселе Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экендигин билдирди. Бир жерден башка бир жерге көчүп барган судьяларга мыйзамга ылайык башка жерге ишке которулгандыгына байланыштуу алардын чыгымдарынын ордун жабуу да каралып жаткандыгын, каражаттар министрлер кабинети тарабынан сөзсүз түрдө төлөнүп бериле тургандыгын кошумчалады. Андан соң жогорку соттун төрагасы Баткенге болгон иш сапардын алкагында Баткен, Кадамжай жана Кызыл Кыя шаардык сотторунда болуп, судьялардын жашоо шарттары, ошондой эле иштерди өз мөөнөттөрүндө карап жаткандыгын текшерди. Соттордо иштеп жаткан аппарат кызматкерлери жана сот приставтары менен дагы жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, тез арада чечип бере тургандыгын билдирди.